Насырдин Исанов атындагы университеттеги дагы бир тажрыйбалуу илимпоз Станбек Асанов акыркы 2 жылдан бери Кыргызстанга керектүү инвестициялык инновациялар программасынын үстүндө талбай эмгектенип, көз майын куруткан көптөгөн илимий табылгалардын натыйжасында өлкөбүздүн экономикасы үчүн маанилүү табылгаларды ачкан. Кыргызстан бир топ мына эгемендикти алгандан бери 30 жыл өттү. Кредит алып чет өлкөдөн инфраструктурабызды оңдойбуз деп, экономикабызды көтөрөбүз деп аракет кылды. Бирок мындай алгылыктуу иштер ашпай атат да. Себеби көбүнчө алынган кредиттер, акчалар тиги финансы булактарынан чет өлкөлүк энергетикага, мына мисалы ТЭЦке кетти, тиги датка кемин эмениге кетти, подстанцияларга азыр түштүк түндүк жолуна кетип атат, Ош Бишкек жолуна кетти, жана ошол сыяктуу нерселерге кетип атат да. Бул нерсени техникада инфраструктура деп коет. То есть бул нерседен биз мындай алгылыктуу бир киреше албайбыз. Бул баягы эмесин пайдаланып түзөт да. Ал эми Кыргызстан экономика тармактарын көтөрүш үчүн биз башка Кыргызстанда өндүрүштү көтөрүп, ошол өндүрүштүн негизинде экономикага келе турган иштерди жасашыбыз керек. Чоң проекттерди ишке ашырышыбыз керек. Тоо-кен тармагына байланыштуу, энергетикага байланыштуу, строительный индустрия деп коет, курулуш индустриясына байланыштуу жакшы нерселер бар, ишке ашыра турган. Биз ошолардын баарын бириктирип бир программа түзгөнгө аракет кылдык. Программа индустриально-инновационного развития приоритетных отраслей промышленности Кыргызской республики деп турат. Бул программа 5 жылга жазылган. Бул программада негизи 3 чоң проектти камтыган. Биринчиден, биз мына тоо-кен тармагын алсак, бизде илгери аябай чоң тоо-кен комбинаттары иштечү. Мисалы Айдаркен СМАП комбинаты, ртутный комбинат, тиги Хадамжай сурма комбинаты, Карабалтинский горнорудный комбинат, ал жерде уранды иштетип, уранда багашат этүүчү комбинат эле. Орловка деп коебуз. Орловкада Кыргызский химико-металлургический комбинат бар эле. Ошол сыяктуу чоң ири комбинаттар азыркы күнү иштебей калды да. Анан биз ошолорду анализдеп көрүп, ойлоп карасак, буларды эгерде тиги акча каражаты источниктер болсо, буларды ишке ашырса болот экен деген ой менен биз ушул программаны сунуш кылып атабыз. Биринчи бул программага кирген нерсе бул мына өзүңөр билесиңер, бизде Чүй өрөөнүндө Куттусай деген кен бар. Ал жерде сейрек кездешчү металлдар деп коет. Ошонун кени бар. Илгертен бери ошол кендин негизинде Актюз тиги байыта турган комбинат түшкөн. Орловкада Кашка деген төр жагында айыл бар. Ал жерде чоң металлургиялык завод болгон. Ошол 3 нерсе биригип 50-нчи жылдардан баштап 57-нчи жылдар 90-нчы жылга чейин жабык болчу. Мына өнүккөн өлкөлөрдү ала турган болсок, ошол эле Америка, ошол эле Кытай, ошол эле Япония, ошол эле Корея, ошол эле Россия ушул металлдардын тегерегинде бири-бири менен өтүп, жаңы технологиялардын үстүндө чоң иштерди алып жүрүп атышат да. Анан мына космонавтикага байланыштуу, азыркы жаңы транспортко байланыштуу, азыркы медицинага байланыштуу, азыркы машиностроенияга байланыштуу, азыркы строительствого байланыштуу көп материалдар, жабдыктар ошонун негизинде жасалып аткан. А бизде ошондой кендер сейрек кезигет. Кыргызстанда ошол кен бар экен да, мына Куттусайда. Куттусайды алып бүтүшкөн, бирок азыркы күнү дагы бир топ запастары бар. Эгерде иштетсе, жок дегенде бир 6-7 жыл иштей турган мүмкүнчүлүктөр бар. Ушул багытта биз
программага изилдеп чыктык да. Бул жерде 3-4 нерсе керек экен. Бул кен жаткан жер. Кен бар, кендин запастары bir 55-60 миңге жакын. Эгерде четтериндеги дагы жаткандарды эме кылсак, дагы bir 30 миң тоннага көбөйтсө болот экен. Жылына 10 миң тоннадан ошол эле металлды алсак, мына 7-8 жылга бул завод иштеп берет. Андай кендер бизде түштүктө да Зардалек деген, Зардалы деген жер бар. Ал жерде да чыгып атат, көлдө да чыгып атат. Тиги нарында да бар экен да. Ошон үчүн бул багытты биз колго алсак, биз многомиллиардный деп коет рынок, ошонун четинде турабыз. Биз буга тез эле кирип кетсек болот. Ага түрткү болуп, биз изилдеп көрсөк, ошол эле Актюбский обогатительный комбинат, ошол эле теги Орловкадагы комбинат химико-металлургический сакталып калыптыр. Заводдорубуз бар экен. Заводдор бу талап кетти дешти эле, таланбай эле сатылып, башка инвесторлорго азыркы күндө өзүнүн баягы мурунку состояниясын сактап калыптыр. Кыскасы, мүмкүнчүлүк болсо, ошол кен азыр мамлекетте, ошол обогатительный фабрика bir орус фирмасында, ошол эле Орловкадагы, Кашкадагы металлургический завод Канада өлкөсүндө алар соттошуп, алар да кетип калды. Бирок заводдун акыбалы, комбинаттын акыбалы, кендин жаткан жери негизги шарттарды түзөт. Биз муну 1 жыл, 2 жылдын ичинде ишке ашырсак болот. Бу жерде жүздөгөн миллион акчаны тапсак болот мамлекетке. Мына биринчи булак. Биз ошол булакты мына карап чыктык. Анан жолдорун кандай кылып иштетсе болот, эмне кылса болот, бүт программада бул нерсе камтылган. Бизде науканын деңгээлинде лаборатордук изилдөөлөр деп коёюн. Көмүрдөн көп айтышат, газ алса болобу, болбойбу деп. Мына биз көмүрдөн газ алып атабыз. Установка жасалган, газ чыгып атат. Биогаз деп көп айтышат. Биогаз бул мыктан эмеден навоздон алынат. Где-то 1 тонна навоздон 30-40 кубический метр метан чыгат. Бул жерде 1 тонна көмүрдөн 2,5-3 миң куб газ алса болот. Бирок бир гана жери бул газдын составы башка. Бул жерде синтез газ деп коет. Бул угарный газ менен водороддун аралашмасы. Экинчиден калорийниси 4-5 эсе природный газдан, метандан азыраак. Экинчи багытыбыз. Бизде көп ишканаларда суу бар. 90-95 градус сток кылып төгүп салып атабыз. Ошол сууну парга айландырып, анан ошол парды энергия алса болот экен. Ал үчүн физикада белгилүү эффект бар, Соколова Валя деген. Сууну кысып туруп кеңейткенде суу вскипающий поток деп коет, парга айланып кетет дагы, пар пайда болот. Мына бул жерде көрсөтүлүп аткан нерседе биз ошондой сууну куюп туруп, парга эме кылып туруп, Сегнерово колесону айландырып атабыз. Обороту 1,5 миңге чейин. Крутящий момент соответствующий 5-10 киловатты жөн эле алса болот экен. Жоктон барды жаратууну максат кылган Элимпоздун түн уйкусун бөлгөн дагы бир көйгөй Кыргызстандын белчеден баткан карызы, экономикалык оор абал. Учурда өлкөнүн ички жана сырткы карызы 4 миллиард 800 миллион долларга жакын. Аны кантип төлөй алабыз? Мына ушул суроо окумуштуунун оюнан кетпеди. Илимге сүңгүп, салмактуу каражат табуунун жолун издеди. Натыйжада мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша 3 чоң багытты камтыган программа иштеп чыгып, учурда ал өкмөткө сунушталган. Биринчи багыт бул бизде белгилүү Кыргызский химико-металлургический завод бар, Орловка деген жерде, билесиңер, ал жерде редкоземельный металлдарды чыгарат. Ал заводдо чыккан металлдар азыркы күнү баасы алтын менен тең. Анан эң керектүү, эң сонун, эң азыркы прорывной технология деп коет, ошондой технологияларда колдонуучу заттар колдонулат, чыгат. Аны чыгарыш үчүн бизде кен бар, өзгөчө, кендин өзгөчөлүгү бул Кутчусай кени
составында лантаноид деп коет, группасы 17 металл болсо 17-нин 15-и чыгат. Орловкада, Кашка деген жерде жанында металлургический завод. Азыркы күндө ошол нерсе сакталып калган. Ошонун негизинде биз биринчи багыттагы проект сунуштап атабыз. Мына бул лантаноидтердин группалары. Лантаноидтерде мындай болуп бөлүнөт: жеңил, анан средне тяжелый деп. Бизде превалирует Кыргызстанда именно средне тяжелый. Бул баалуу. Мисалы жеңилден баасы 10 эсе, 50 эсе кымбат металлдар бар. Муну азыркы кезде колдонгон эң алдыңкы өлкөлөр электроника, космос, машиностроение, атомное машиностроение, самолеты и так далее. Бытовой эмеде железнодорожный, автомобильный транспортта колдонуучу нерселер. Ошол нерселердин баарын ушул элементтерди кошуп, сплавтарды алып, ошол сплавтардан жасалат. Азыркы учурда Кытай баарын ээлеп алып, мына байкасаңар, негизги нерсени Кытай чыгарып атат. Калган өлкөлөр бөлүп алган. Бул жерде игроки на всемирном рынке 5-6 алдыңкы өлкөлөр бар. Рынок редкоземельных металлов 20 миллиард түзөт ежегодно, а продукция на основе редкоземельных металлов 5 триллионов ежегодно. Мына бул жерде көрсөтүлгөн ошол обогатительный фабрика азыркы ак түздөгү. Мына карьер бул жерде көрсөтүлгөн. Мына карта кайсы жерде жайланышкан. Ушул проектке эгерде 200 миллион болсо для начала где-то бир 4-6 айдын ичинде ишке киргизсе болот экен. Мына көрсөтүлгөн бул чет өлкөгө кантип чыксак болот поезд жолдорду. Мына заводдун акыбалы азыркы күнү. Канадистер сатып алып, бүт линияны тургузуп, иштетип көрүшкөн экен, иштейт экен. Эски болсо да. Мына технология бул, технологический схемалар. Мына заводдогу жабдыктар, заводдун байкасаңар, кооз жерде тоонун боюнда кыстарылып жасалган. Мына жердеги ошолдай сыяктуу заводдор, ошол заводдордо мына США, Австралия, Индия, Гренландия ушулар заниматься этет, заводдор, жаңы заводдор курулуп атат. А бизде даяр завод турат, даяр месторождение турат, даяр обогатительный комбинат турат. Иштеш гана керек. Экономия жагы аябай чоң. Мен эми цифрасын айтпай эле коеюн. Эмне кылыш керек? Бул жерде программа жазылган. Ушул программанын негизинде жасаса болот. Мына экинчи багыт бул барыңар билесиңер, Жетим деген темир кени бар. Кыргызстанда эң чоң кендер болуп эсептелет. Бул нарында, эки нарындын башында. Ошол жерге завод курса болот. Темир чыгара турган. Бул это не сталь, это не этот. Азыр стальды алыш үчүн бизге же лом керек, же чугун керек, же болбосо акатыш деп коет, железный акатыш. Рудадан железный акатыш алыш оңой экен. Бунун үчүн руда керек, экинчиден көмүрдүн газы керек. Бул кара кече, эки нарын арасы 200 километрде бул вопросту чечсе болот. Мына базарда, рынокто, внешний рынокто 1 тоннасы $400 экен. 2 миллион эме чыга турган болсо 800 миллион акча тапса болот. 2 миллиондук завод даяр Россияда бар, турушу под ключ $400 миллион. Технологиясы оңой, экологияга көп таасири жок. Буга дагы эле айттым, ошо эки эле нерсе керек. Руда и плюс көмүрдүн газы. Сталь чыгарса болот. Бул уже электроплавильный печтер, булар традиционный схема. Анда уже сплавтарды алса болот. Редкозем бар. Буга кошсок, биз каалаган сплавты, комплексный сплавты алсак Кыргызстандын территориясында болот. Мощный техникалар керек, открытый карьер. Бул жерде роторный экскаваторлар, непрерывный крутонаклонный конвейерлер, жана непрерывный процесс переработки и обогащения руды. Ушундай техникалар керек. Мунун баары финансирование болсо жасаса болот. И үчүнчү багыт бул көмүр.
кара кече жөнүндө. Мына азыр көп сөздөр болуп атат кара кече жөнүндө. Кара кеченин мүмкүнчүлүгү чоң, бул эң чоң кен. Бизде 500 миллион тоннага жакын кен кара кечеде эле жатат. Бул аныкталып казылса болот да. Биз азыр ашып барса бир 500 миң, 600 миң тонна гана казып атабыз. Мына биздин Бишкек ТЭЦ 1 миллион 100 миң тонна көмүр керек кылса, калган 500 миңин казактардан сатып алып атабыз. 50-60 доллардан. Эсептеп келгенде 2,5-3 миллиард сом болот экен. Муну кара кеченин негизинде жасаса болот. Эмне себептен кара кече? Азыркы эле проектке темирге тиешелүү газ чыгарса да болот. Экинчиден өзүбүздүн мына түндүктөгү региондор Ысык көл, Нарын, Талас, Чүй облусунда көмүр жок. Ушуларды жапсак болот да, казак туугандардан көмүрдү албай койсок болот. Ошого байланышкан проект. Бизде эки ресурс бар. Бирөө суу, экинчиси көмүр. Башка эч нерсе жок. Мына возобновляемый источниктер жөнүндө көп сөз айтылат. 1% болгону СНГ өлкөлөрүндө, Кыргызстанда 1%ке да жетпейт. Жок эсе да. Турушу электроэнергиянын 5-тен 7-10 эсе кымбат. Эмне кылса болот? Мына көмүрдөгү ТЭЦ курса болот, же газ менен иштей турган эме. Газ менен иштей турган болсо, ананда газдын мына жерде көрсөтүлгөн экологияга болгон зыяны, бул көмүр жаккандагы зыян, выбростор, мына газ чыккан. Демек, газга өтсө болот. Газды алган жолдору бар. Мына азыркы современный электростанция на газе. Мына жерде интересный эме келтирилген таблица. На природный газ байкасаңар, калорийнысын теплотворный способность 8000. Мына газдар ар түрдүү абада, кислороддо, же суу, пар менен эме кылганда калорийнысы өсөт. Почти 3000ге чейин алса болот. Ошондо 2,5 эсе природный газдан аз, бирок көмүрдөн чыккан объему салыштырганда, мисалы 1000 кубту ордуна биз 700 куб алат экенбиз. Зато көмүр арзан, оңой алса болот. Азыркы ТЭЦтер мындай болот. Жөнөкөй, миниатюрный, ошол эле учурда экологически чистый, жаңы багыттагы заводдор. Муну да сатылып атат. Голландский фирма Shell деген бар. Модуль 300 миң эмеге 1 киловаттка $1000 кетет экен. Ошондо 300 миң мегаватт болсо 300 миллион завод. Кыскасы биз сунуш киргизип атабыз. Ушул комплексти Кыргызстанда жасаса болот. Ошон үчүн финансирование керек, акча керек. Ошол акча болсо экономикага мындай орчундуу, тиешелүү воздействие жасаса болот дагы. Внешний долг болобу, внутренний долг болобу, аны бекитип, элди да иштетсе болот, жалпы социальный положенияны оңдосо болот. Эмнеден баштоо керек ушуларды колго алыш үчүн? Бизге азыр чечкиндүү жетекчи келиш керек. Ал жетекчи жалпы кыргыз элине эмгек кылам деген ой менен келиш керек. Анын жакшы командасы болуш керек, профессионалдар. Анан мына окшогон программаны түзүш керек. Акча булагын табыш керек. Дагы шымаланып, чечкиндүү ишке киришиш керек. Ал жерде баягындай тоон аңтарам деген кереги жок. Мына даяр азыркы мына редкоземельный завод турат. Ага сарпташ берки нөлдөн баштагандан бир топ убакытты да жеңебиз, экономда жеңебиз, эмесин прибыльга да тез чыгабыз да, доходко дагы иштегенге. Бул бир жагы. Экинчиси эмени адистерди даярдаш керек. Бизде кандай адистер жетиштүүбү өзүбүздө? Бизде адистер жетишсиз. Өзгөчө эми ушул техникалык багытта адистер көпчүлүгү калбай калды. Билген иштей турган. Өзүбүздө табылат, бирок негизги эгерде чоң проекттер болсо, анда мындай мисалы Россиядан же Кытайдан технологияны ала турган болсок, чечкиндүү. Ошол технологияны ишке ашыра турган сапаттуу адистер. Алар кошо келишет.
Ошолар менен келгенде биздин кыргыз тараптан дагы адистери болуш керек да, алардын тажрыйбасын, алардын мүмкүнчүлүктөрүн көрүп, үйрөнүп, анан кийин өз алдынча ишке ашырып кетиш керек.